Арыбаңыздар, кандайсыздар? Мен өткөндө видео чыгаргам. Камчыбек Кыдышаевич иштен кетти. Баягы үстүнөн сыртынан соттолду. Азыр пробацияга барып жүрөт, канча бир 4-5 жылга соттолуш керек. Анан булар эми шайлоого жакын президентти каралап баштайт ар тараптан десем, 1000ге жакын комментарий жазылганда, кыйын боло бербечи, эксперт болуп бар нерсени айта бербечи депчи. Эми мен сиздерге азыр факт менен далилдеп берейин. Камчыбек Кыдышаевич УКМКны жетектеп турган кезде бийликке бир дагы адам сын айта албачы. Оппозиция деген вообще жок болуп кеткен. Мына бир 4-5 эле бала бийликке каршы сын айтчу да. Бул биринчиси Болот Темиров, ал Балайкуш Болот Темировдун дагы бетин бет кылып, жаагыктарын сындырып, чет өлкөдө качып жүрөт алчы. Анын аялын биякта камап пишип кыйынчылыкты көрүштү да. Болот Темиров, анан экинчиси жана Тилекмат. Тилекмат деле азыр уже жарым өлүк кылып аны сабап, инвалид болуп калды да. Тилекматчы. Ошол экөө-үчөө эле бийликке сын айтчу. Камчыбек Кыдышаевич УКМКда жетекчи болуп тургандачы. Жетекчиликтен кетти, соттолду. Мен ошондо айткам, эртең президентский шайлоонун жакындаганда, жай бүтөрү менен, күз башталары менен президентке каралоолор башталат депчи. Булар бир чоң компанияны жалдап, блогерлерди жалдап, атайын акча төлөп, комментарийлер жаздырып баштайт, жумурткадан кыр издейт деген анализди чыгаргам. Мына ошонун бир эмеси, караңыздар, кечегиде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин кызы Алтын балалык лагеринде барып белек таратып атат. Ошону эми жамандап чыгарып атат да. Еще ошол кызынын барып белек таратканына кытайларды кошту. Эми кытайлар причем ал жакта кытайлардын эч кандай тиешеси жок. Бул жерде яғни эле заказной бир публикацияларда таанымал эмес, кайдагы бир блогерлер, кайдагы бир адамдар өзүнүн эксперттик оюн жазып каралап атат да. Эми президентибиз өзү айтып атат, мен балдарым, кыздарым, жакындарым саясатка аралашпайт деп. Анан ал жанайым бир жерден акимди алмаштырыптыр, же болбосо бир жерде губернаторду орунга коюптур, же бир саясатка аралашаптыр деген жери жок. Ал президенттин кызы барып болгону бир белек берип койду, жакшылык кылып койду, мындай социалдык бир иштерге аралашканы бул абсолюттук түрдө нормалдуу көрүнүш. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Это нормально, бирөө айда жылда бир жолу чыкса, это нормально. Социалдык жактан ошол балдардын көңүлүн алып, алтын балалыкка деген быйыл 8000ге жакын бала барып эс алыптыр. Бул деген абдан жакшы нерсе да. Ошол жерде мүмкүнчүлүгү чектелген, жетим жесирлер, аз камсыз болгон үй бүлөлөр барып эс алып атат президенттин атынан. Бул абдан жакшы нерсе. Анан кызы барып белек берип койсо, ошону мындай ороп, жамандап, анан еще ошол белек берген кызына кытайларды кошот да. Кытайлар причем ал жерге кытайлардын эч кандай тиешеси жок. Кыргызстанда кытайлар көбөйүп атат дейт. Көбөйгөнүнүн да себеби бар. Алар жөн эле көбөйүп аткан жок. Кыргыз-Кытай жолу курулуп атат. Аны сиздер жакшы билесиздер. Анан жөн эле мындай алып, бул куру эле мындай каралоо демекмин да. Ким каралап атат? Ошол баягы сыртынан соттолгон 3 дос. Анан кийин 75 аксакал. Бирок 75 аксакал анча-мынчасы өздөрү деле билбейт экен эмнеге кол койгонун, эмнеге жүргөндөрүнчү. Алар толук кандуу мындай президенттин саясатын колдойбуз деп чыгышты. Бирок берки 3 дос алар өмүр бою 20-18 жашынан баштап бийликте, саясатта, интригада барды да, жокту да, ачкалыкты, токчулукту бүт баарын көргөн адамдар. Алар мындай туруп эле бир кагаз менен иштен кетип калып, анан иши жок отура албайт да. Алар сөзсүз түрдө бир интрига жасап, аш менен көк чай ичип, анан кийин бир чоң нерселерди пландап отурат болуш керек. Ошол пландардын ичинде мынакей биздин президентибиздин каралоо дагы бар. Ошого мен сиздерге буга чейин айткам, мындан кийин айта берем.
президенттин кылган иштерине сиздердин көзүңүздөр түз болсун, көрүп атасыздар, жакшы иштер жасап атат. Бирок душмандары көбөйдү. Эң жакын достору душманга айланып калды да. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Мисалы мен өзүмдүн подружкам менин душманым болсо, ал мени 2 мүнөттө эле шерменде кылып коет да. Анткени менин подружкам мен жөнүндө баарын билет. Ошол сыяктуу достордун бири-бирине мындайча айтканда таарынып калганы, душман болгону бул абдан кооптуу нерсе. Ошого урматтуу менин көрөрмандары, урматтуу кыргыз элим, биз билебиз, президентибиздин балдары буга чейин жана мындан кийин саясатка аралашпайт, бирок анча-мынча жерде коомдук, социалдык иштерди жасап койгону бул айра жакшы, мактоого татыктуу көрүнүш. Кытай темасын, риторикасын күчөтүп, интернетте атайын топтор иштеп атканын көрүп, чыдамым кетип, түз эфир кылып атам да. Урматтуу достор, азыр карасам Кытай каптап кетти, Кытай ушундай болот, мындай болот деп, кыскасы жазбаганды жазып, айтпаганды айтып, дебегенди деп, анан кийин азыркы президентибиздин ата жототунусуна чейин асылып, булардын теги башка, анан Кытайдан келген дегендей маалыматтарды мындай искажение кылып, анан жашыруун бир секрет маалыматтар ушундай болгон деп туруп бир жалган мындай абройго шек келтирген маалыматтарды чыгарып, кыскасы ушундай тескери ушундай бир топтор, саясий топтор иштеп атат. Интернет желесинде мындай өзүңүздөр деле карасаңыздар, Фейсбуктан карасаңыздар деле байкалып турат. Анан кайсыл жерде ошол эми эл болгондон кийин көзүнө мисалы кыргыз басып баратып, кыргыз түкүрүп же кыргыз кусуп же мусор ыргытса, көзүнө мындай анча байкалбаган адамдар кокус ошол нерсени Кытай же болбосо бир англичанин бирөө жасап калса, аны аябай бир чоң кылмыш катары көрүп, жек көрүү менен карап, мамиле кылып, анан ошону видеого тартып, анан өздөрүнүн аккаунттарына чыгарат да. Ошондойлордун баардыгын атайын группаларга таратып, анан кийин атайын ошол чагымчылдык максатта элдин гыжырын келтирүү, кыргыз элинин, кыргыздардын жанагындай бир генетикалык, баягы бизде бир генетикалык негизде бир кандай десем, Манас эпосуна байланыштуу, анан тышкары Советтер Союзунун жүргүзгөн саясатынын негизинде ушундай бир мындай Кытай дегенде бир баягы өтө бир мындай душманды элестеткен бир генетикалык бир эс тутум бар да биздечи. Анан ошол эс тутумду ойготуп, ошол нерсеге кандай десем, май чачып, анан бүгүнкү күндө абалды туруксуздаштырып, бир белекет болуп кетсе экен деген күчтөрдүн аракетин байкап атабыз да. Биздин укук коргоо органдары ошол чагымчыл адамдардын IP адрестерин, башкаларын жакшылап карап, байкап, анан бир чараларды көрүш керек. Себеби коопсуздук деген бул өлкөбүздүн коопсуздугу. Анан кийин силер өзүңөр мында карасаңар, картадан карасаңар, биздин жаныбызда кийилтеген Кытай турат. Нарыраак жакта Россия турат да. Анан биз Орто Азиядагы бир 5 мамлекет турабыз. Анан кийин алардын эң баягы аймак жактан кичинекейи ошо Тажикстан, анан Кыргызстан да. Анан эгерде биз өнүгөбүз десек, анда кошуналар менен карым-катышта болушубуз керек. Анын ичинде Кытай менен дагы. Албетте жанагындай бир мыйзамдык, ченемдик актыларды оңдоп түздөп алып, чтобы эртеңки күндөрү өзүбүзгө чоң коркунуч келбей тургандай кылып, анан кийин мамилени күчтөндүрсөк болот. Себеби дегенде мындай да, жаныбызда Кытай турат да, а биз болсо эшик терезебизди жаап алалы. Анда товарын албай коелу, алар бизге келбей койсун, биз аларга барбай коелу да. Андан ким утат? Андан эч ким деле утпайт, бирок Кытай точно утулбайт да. А биз утулабыз. Биз азыр мына баскан турган, кийген, ичкенибизден тамак ашыбызга чейин айдаган машинабыз, электромобилдерибиз жана башка толгон токой эмне болсо, ошонун баардыгы ошол Кытайлардын жасаган өндүрүштүк немелери, товарлары. Биз ошону колдонуп атабыз да. Мындайча айтканда, бизде мындай бир Кытайдан чоң импортозависимость бар. Анан Кыргызстан, мисалы,
жылдары ошол Кытайдын товарларын алып барып, Дордой аркылуу, Кара Суу аркылуу Өзбекстан, Тажикстанга, ал эми Дордой аркылуу Казакстан, Россияга товар сатып, Кытайдын товарын алып келип, перепродажа кылып, ушинтип жүрүп, көп ишкерлерибиз бутунан турган. Ошол чоң базарларыбыз түптөлгөн. Анан ошол базарларыбыздын тегеринде дагы деле миңдеген адамдар иш менен камсыз болот. Миллиондогон адамдар жанагындай керектүү, турмушка керектүү товар менен камсыз болот да. Анан силер азыр мисалы Кытайдын өзүнө деле барсаңар, Кытайга деле дүйнө жүзүнүн ар тарабынан келген туристтер жүрөт. Туристтер, инвесторлор, эгер мисалы Кытайга барып иш кылам, кандайдыр бир бизнес ачам десеңиз, сизге деле улутуңузга, жериңизге, тегиңизге, ата жотоңузга карабай туруп эле сизге кенен мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Жер алып иштетесиң, пожалуйста, вот мына арендага ал. Тиги кандайдыр бир өндүрүш ачасыңбы? Пожалуйста, өндүрүш ач. Айыл чарба тармагында иштейсиңби? Пожалуйста. Ошентип шарттарды түзүп берет. Бүт технологиясын берет, кредиттерин берет, өздөрү. Кытайлар өздөрү мына ушул жерде иштет депчи. Анан кийин бүгүнкү күндө мындай нерсе бар да. Ушу Кытайлар мындай бизде болсо мондай бир аң сезим бар. Мындай аң сезим. Кытайлар батпай жатканынан улам, баягы өзүнүн жерине батпай, анан бөлөк жерлерге экспансия кылып кыдырып атат, башка жерлерде ээлеп атат. Анткени алар өзүнүн жерине батпай калды деп ойлойм. Бул жанагы Шанхайды, Пекинди, жана башка чоң Гуанчжоу, анан дагы эмне жана Гонконг, ошолордун шаарларындагы жанагындай бир асман тереген этаждарды, жанагындай человейниктерди көрүп туруп, ошентип ойлойт да, булар батпай калганынан бизге келип атат депчи. Жок, бул жаңылыш маалымат, бул жаңылыш ой. Кытай батпай калган жер жок, өзүнүн жерине батат. Кытайдын өзүнүн көпчүлүк жери, бир аябай эле чоң территориясы бош турат. Колдонулбаган, освоение болбогон жерлер толтура. Жана Гоби чөлүнөн тышкары дагы мындай бир жанагындай адам буту баспаган, же болбосо өздөштүрүлбөгөн жерлер толтура өздөрүнүн. Эми адам болгондо мисалы мен Америкага барып атпаймынбы? Америкада барып жашап, иштеп, анан ошентип бизнес кылып ушинтип жүрдүк да. Анан бирөө Россияга барат, да бирөө башка жакка барат. Анан мындай карасаң, ошондой акчаны, то есть Кыргызстанда бизнес кылып, андай болбосо да ошонун жарымдай киреше табууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок эмне үчүн ал жакка барат адамдар? Ал жакка барган себеби мындайчадан разнообразие да. Башка культура, башка жакты көргүсү келет. Алар да ошол сыяктуу башка өлкөлөргө келип бизнестерди кылгысы келет, жашагысы келет. Анан болгону биз эмне кылыш керек? Биз ошол мыйзамдык регулировканы жакшылап күчөтүп, ылайыктап, анан кийин алар менен кызматташыш керек. Анан азыр кээ бир ура патриоттордун оюна койсоң, Кытайлардын бардыгын чегарадан нары чыгарып туруп, чегараны жаап алыш керек дегендей ушундай саясат кылып атат да. Ошолор, ошол адамдар Кыргызстандын душмандары. Кыргызстанда акчалуу адамдарды жоготуш керек. Жанагындай ура патриотторду колдоп, анан кийин только өзүбүз гана калышыбыз керек, өзүбүз гана иштешибиз керек, эч кимди киргизбеш керек деген адамдар мына ошол Кыргызстандын өнүгүшүн каалабаган, орто кылымга кайтууну каалаган Кыргызстандын душмандары. Анан акыл калчап, мындай жакшылап анализ кылыш керек да. Мына мен Америкада 10 жыл жашадым. Америкада, Лос-Анджелесте, Нью-Йоркто, Филадельфияда, да көп жерлерде Кытайлардын өздөрүнүн микрорайондору бар. Кытайлар жашаган райондор бар. Бир эле кытайлар эмес, ал жерде арабтар жашаган жерлер бар, өздөрүнчө жерлерди алып мындай бир жашашат. Мисалы, кыргыздар деле өзүнчө бир райондордо жашашат, ушул сыяктуу. Анан жанагындай Чайна таундар бар. Борбордук бөлүгүндө ушундай тиги мисалы Нью-Йоркто бар Чайна таун,
Лос-Анджелесте бар, Сан-Францискода бар, Майамиде бар. Ошол жакта карасаң эле кытайлар жайнап жүрөт да. Бирок алар бизге баланча миллион Кытай кирип кетти, бизге коркунуч жаратат деп чырылдагандар да бар. Бирок көпчүлүгү анткен жок да. Алар эч кандай бир кандайдыр китайский риториканы жүргүзбөй эле өздөрүнүн тиричилигин кылып эле, мындайча айтканда карапайым Кытайга барыбыр да. Ал келип анан мен компартия тиги деп келген жок да бизге. Ал бизнес кылайын деп келди, акча табайын деп келди делет да. Акча табайын деп биринчи акчасын салат. Анан бир нерсени иштетет, переработка кылат, бизнес кылат, анан кийин ошол жерден пайда тапкысы келет да. Ошондой максатта келет. Сиз деле мисалы бир өлкөгө барсаңыз, мисалы Америкага бир жака барсаңыз, $100,000 салып туруп, ал жерден $1,000,000 болбосо да $500,000 чыгарсам деп барасыз да, туурабы? Ошондой инвестор дегендин мааниси ошондой. Инвестициясыз мамлекет өнүкпөйт, экономика өнүкпөйт. Экономика өнүкпөсө мамлекет алыс болот. Ушуну качан түшүнөбүз, туугандар, качан түшүнөбүз? Качан эле ушу акчалуу бир жип айдаган байды көрсөк эле ууру кески, каракчы же болбосо элдин ырыскысына кол салган деп эле жаман көрөбүз да. Мисалы, на самом деле бүгүнкү күндө капиталисттик дүйнөдө ошол өзүнүн эмгеги менен байыган бизнесмендер, байлар толтура. Байлар толтура. Ошон үчүн биз дегендей ошол капиталисттерге болгон, то есть капиталист бул капитал дүйнө жыйноону максат кылган, байууну максат кылган, бизнестерди түзүп, бизнес империяны түзүүнү максат кылган адамды капиталист дейт. Анан ошол капиталисттерге болгон көз карашты өзгөртүш керек да. Ошол жапайы капитализм Америкада болгон. Америкада жапайы капитализм болгон. Бул жанагы эменин убагына чейин Рузвельттин убагына чейин, Рузвельтке чейин, экинчи Рузвельт, биринчи берки жана Теодор Рузвельт эмес, Теодор Рузвельт. Экинчи Рузвельт аты ким эле, тотом. Согуш убагында башкарганчы, депрессионный убагында, анан согуш убагында башкарган. Ошол Рузвельтке чейин, мисалы, жанагындай бир рабочий класска болгон мамиле бөлөкчө болгон. Анан Рузвельт келип туруп, капитализм с человеческим лицом деп туруп, анан эгерде силер карапайым элге тапкан ырыскыңарды бөлүшүп, анан кийин аларга өзүңөрдүн салыгыңарды төлөп мамлекет аркылуу шарттарды түзбөсөңөр, анда стабилдүүлүк болбойт. Анда силердин бизнесиңерди келип өрттөй берет, тиги талаптоной берет, стабилдүүлүк болбойт, гражданский война болот. Ошондой болбош үчүн силер көбүрөөк мамлекетке налог төлөгүлө, байлыгыңарга жараша деп ошондой шарттарды түзүп, мыйзамдык актыларды өзгөртүп, анан жалпы элдин талабын талашып, анан ошондон кийин Америкада капиталисттерди, байларды жакшы көрүп калышкан. Бүгүнкү күндө сыйлашат, анткени алар канчалык бай болсоң, ошончолук көп налог төлөйсүң. Кыргызстанда деле ошол. Канчалык мисалы тапкан кирешеңдин 10%-ин, 12% бизде НДС, 12%-ин төлөйсүң деген норма боюнча, мисалы ошол 1000 сом тапкан, күнүнө 1000 сом тапкан адам ошонун 120 сомун төлөйт да, туурабы? 120 сом налогко төлөйт. Ал эми күнүнө 1 миллион сом тапкан адам канчасын төлөйт? 120 миң сом мисалы налогко төлөйт да, туурабы? Анан ошол сыяктуу миллиондогон долларды тапкандар ошончолук көп салык төлөйт. Канчалык байлар көп болсо, канчалык бизнесмендер көп болсо, аларды мамлекет регулировка кылат дагы, казынага акча төктүрүп, ошонун негизинен жолдор жасалат, ошонун негизинен пенсия пособиялар төлөнөт, ошонун негизинен ар кандай бир социалдык камсыздоолор жасалат. Ошон үчүн биз мындай да инвесторлорго, анын ичинде байларга болгон көз карашты өзгөртүш керек. Анан кийин Кытай боюнча ошол атайын жасалма козутууларды жасап, жасалма билдирүүлөрдү
анан кийин калп маалыматтарды таратып, кичинекей нерсени, бөөдөй нерсени төөдөй кылып көрсөтүп, ошентип отуруп, анан элдин быжырын келтирип, кандайдыр бир арам максатыбызга жетсек, бийликти алсак деген күчтөр акырын тымыздын иштеп атат. Ошого укук коргоо органдары катуу чара көрүш керек. Катуу чара көрүп, бекем туруш керек. Анткени мамлекеттин стабилдүүлүгү баарынан маанилүү. Бир нерсени айтып коелу да. Бүгүнкү мисалы Садыр Жапаровдун убагындагы жасалган иштер, Садыр Жапаровдун 21-жылы келди эле, 21-жылдын башында 13 январда келген. 5 жылдан ашып калды. Реалдуу кыймыл аракеттер 22-жылдан этек жагынан башталды да. Ошондо бир 4 жылга жетип жетпеген аралыкта канча иштер жасалды да. Анан эгерде дагы стабилдүүлүк болуп ушинтип дагы бир мөөнөткө шайланып, анан стабилдүү иштей турган болсо, абдан көп иштер жасалат. Анан кийин ошол учурда жанагындай бир элдин бир ан сезимине доо кетирип, анан кийин тескери маалымат таратам дегендер акмактар көп. Анан кийин президенттин тегине асылып, Кытайдан келген кытайчылар тиги бу деп, анан аны болсо тескери кылып бурмалап, ушундай саясат жүрүп атат да. Маалымат үчүн бул президенттин атасы, чоң аталары, мындайча айтканда басмачылар деп, жанагы Совет бийлигине баш ийбеген, 30-жылдары Совет бийлигине баш ийбей койгон үчүн ошол кезде кулакка тартуу саясаты жүргөн, ошондой баш көтөргөндөрдүн баарын кырган. Анан ошондо булар Кытай тарапка качып кетишкен. Кытай тарапка качып кетип, анан кийин ошол 60-30 жылдай ошол жакта туруп, анан кийин 60-жылдары келген. Бул жакка келип, анан бул жакта жашашат да. То есть ушул нерсени тескери интерпретация кылып, мындай тескери маалымат тараткандарга чара көрүш керек. Анан кийин жанагы Кытайда, мисалы кытайлык кыргыздардын тарыхы боюнча мындай. Кытайлык кыргыздар эки топко бөлүнөт. Биринчиси ошол жанагы 1882-жылы түзүлгөн Нижемаргелланское соглашение деген соглашениянын негизинде ошол Россия империясы менен Кытайдын Цин империясынын ортосунда келишимдин негизинде чек ара бөлүнгөндө, ошондо торук арттын бер жагы бизге, нар жагы Кытайга карап ортодон бөлүп салганда, Россия империясы уступка кылып туруп, ошол жерде жашаган кыргыздарды, казактарды ошол немелерге карап, тиги Кытай тарапка калтырып салган. Ал эми анан ошол жерде калып калган кыргыздар бар. Кызыл суу кыргыз автоном облусу деп аталат. Шинжаң Уйгур автоном районуна карайт. Анан экинчи топ болсо, ал 1916-жылы Үркүндө качып барып, ошол жерде турукташып, калып, отурукташып, баягы кайтып келген, көпчүлүк бөлүгү кайтып келген, анан кайтпай калып калган кыргыздар бар. Алар башка жерлерде жашайт, азыр аттарын унутуп атам. Ошол кыргыздар, алар дагы бар да. То есть кээ бирлер ойлойт, 16-жылы качып барган, ошол жерде туруп калган кыргыздар ушунчалык көп экен. Жок, андай эмес. Алардын аз эле бөлүгү калган, көпчүлүк бөлүгү кайтып келген, кырылгандан калганы. Анан бу жанагы өткөндө Риза анан дагы бир кыз келди го, ат менен. Ал эки кыз, алар ошол жанагы как раз 16-жылы көлдөн кеткен кыргыздар экен. Жана не деген арык деген уруу экен да, арык тукуму деп коет. Көлдө бир атактуу ошондой уруу бар, арык тукуму. Анан ошол арык тукумунун немелер экен да, өкүлдөр экен ошолор. Алар 16-жылы барган кыргыздар. Ал эми көпчүлүк бөлүгү жана Кызыл суу кыргыз автоном облусунда жашаган, жалпысынан бир 200 миңдин тегерегинде кыргыз бар. Ошолор жанагы падышалык Россиянын убагында Цин империясы менен болгон келишимдин негизинде тиги жакта калып калышкан. Ошондой туугандар, биз мындай кошуналар менен ынтымакта бололу, и в том числе Кытай менен. Бул бизге только жакшылыкка алып келет. Анан алуубузга карап, жылкыбызга чене бышкыралбы. Бул деген өзүбүздүн намысыбызды телбетели деген нерсе жок. Жанагындай мыйзам бузгандардын баардыгын чара көрүп, укук коргоо органдары карап атат.
мына камап атат, депортация кылганын кылып атат. Бирок ошонун аркасы менен жалпы Кытайга болгон жек көрүүнү күчөтүп, жанагындай бир чет өлкөдөн туруп алып туруп атайын билдирүүлөрдү кылып атышат. Мен деле чет өлкөдө жүргөм. Бирок мынтип туруп өзүңдүн элиңди кошуна мамлекеттер менен кайраштырып, андан упай тапкан упайыңды ошондой упай тапкандан таппай эле койгон жакшы да. Адам болуш керек. Биринчи кезекте биз Кыргызстандын жараны болуш керек. Кыргызстандын жараны болгондон кийин Кыргызстанды ойлош керек. Анан кийин биз далай ошол тополоңду, ызы чуунун баардыгын башыбыздан далай өткөрдүк го. Көрбөгөндүн баарын көрдүк го. Мародерство кылдык, тонолдук, таландык. Анан улам эле ошол турмушту кайта басып беребизби? Ошондуктан биз ойлонуп иш кылыш керек. Урматтуу кыргыздар, биз бул мекен бизге керек. Бул мекен бизге керек, бизге калат. Анан биздин мекенибизди сакташ үчүн эмне кылыш керек? Биз адамгерчилик менен мамиле кылышыбыз керек. Мекенчилик менен мамиле кылышыбыз керек. Бул деген азыркы тынчтыкты сакташыбыз керек. Тынчтык болсо өнүгүү болот, тополоң болсо эч качан өнүгүү болбойт. Ошону эсиңиздерге жакшылап туюп, анан кийин жанагындай провокацияга жазылган немелерге көңүл бурбаңыздар. Биздин кичинекей мекенибиз бул деген жанагы бул Америка эмес. Америка, Россияга окшогон чоң алар корабль да, чоң кеме, лайнер. Лайнерди канча чайпалсаң да чайпалып кете берет. А биз деген Кыргызстан кичинекей кайык. Кокус өтө толкунлап неметип жүрсөң одарылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан кичинекей мекенибизди көздүн карегиндей сактайлы. Аны сактоонун бир жолу ошол мыйзамдуу бийликке баш ийип, анан кийин ар кандай чагымчылык алдырбай, ынтымакта, ырашкерликте ушул президенттин саясатын колдоо. Ошондой туугандар. Жакшы иш кылганды колдош керек. Жакшы саясат жүрүп атат, ошол саясатты колдошубуз керек. Жанагындай бир ар кандай бир арам ойлуу тополоңчулардын максаттарынан оюнан эчтеке чыкпайт. Алардын максаты да белгилүү. Ошондуктан эгер инвесторлорго болгон бир кандайдыр бир кандай десем, аларды бир чалчаңдатып, төбөсүнө чыгарып, мамлекет аларга кул болоюн деген жер жок. Мамлекеттин башында адамдар да ойлонуп туруп иш кылат. Эртеңки күнү биз кандай эме кылышыбыз керек? Эртең Кытай-Кыргызстан темир жолу курулат. Кытай-Кыргызстан темир жолун до конца куруп бүтүшүбүз керек. Биз океанга чыгышыбыз керек. Бул жагынан Кытай менен Кытай аркылуу биз тиги океанга чыгабыз. Биягынан тиги неме аркылуу Каспийдин жээги менен жана биз Армения менен Азербайжан келишим түзүп эмне коридор эле унутуп атам. Ошол коридор аркылуу Армениянын учу бар да, мына ошол жактан темир жол өтсө мисалы Европага чейин барат да. Анан тиги жактан Кытайдын товарын алып Европага ташып биз кыргыздар иш кылсак болот да, чоң иш кылсак болот. Биздин айрым державалардан эгемендигибиз, эркиндигибиз артат. Экономикалык жактан көз карандысыз мамлекетке айланабыз. Ошол нерсеге далалат кылып биздин президентибиз катуу аракет кылып атат. Ошол саясатты колдош керек. Анан азыр эми сен кошоматчы, сен андайсың, сен мындайсың дегендер чыгат эми. Алардын өздөрүнүн көз карашы. Бирок мен биринчи кезекте мамлекеттин келечегин ойлойм. Мамлекетимдин бакубат болушун каалайм. Ошол себептен мен ошол саясатты колдоп атам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чагымчылыкка алдырбаңыздар.